айткым келип атат да. Куранда Бакара сүрөсүндө адамдын жаралышы жөнүндө берилет. Ошондо Кудай периштелерге айтып атат да: мен жер жашоосуна өзүмдүн орун басарымды жараткым келет деп айтылып атат. Эми ошол сөзгө таянып, Жан Кудайдын чечими туура экендигин айтайын. Кудай адамды өзүнүн орун басары кылып жараткан үчүн периштелер сажда кылып баш ийип атат. Ошол адам Кудай жараткан, Кудай өзүнүн орун басары, өзүнүн өкүлү кылып жараткан адам бүгүнкү күндө жырткычка, ооруга, ушакчыга, зөөкүргө, педофилге, айтор эки буттуу айбанга айланды. Керек болсо жаныбардан дагы, керек болсо малдан дагы төмөн түшүп кетти. Деңгээлибиз, аң сезимибиз, жашап аткан жашообуз малдан дагы төмөн. Анан адамзат кырсыктабаганда, адамзат өлбөгөндө ким өлөт? Ким кырылат? Жан Кудайдын чечими чыккандан кийин адамзатта, кыргыз жеринде кыйроо, кыргын кырсык аябай күчөдү. Мындан ары дагы аябай күчөйт. Ал кырсыктардан биз адамзат кантип кутулуш керек? Кантип өлбөй калабыз? Албетте, Кудайдын өзүнүн талабы, шарты бар экен. Биз ал талапка көнүп, шартына көнгөндө гана Кудай мээримин төгүп, канатына калкалайт. Буга чейин Жан Кудай кырсык эмне үчүн болоорун ар дайым айтып келген. Кырсык адам өзүнүн чыны кызматын, милдетин билбегенде, аткарбаганда, кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү деп. Биз качан өз милдетибизди, өз чыны кызматыбызды аткарабыз? Качан гана өзүбүздү тааныган кезде. Кудай бизди пенде эмес, периште кылып жараткандыгын билген кезде. Ошондо гана чыны кызматыбызды аткарып сакталабыз.